Жогорку кеңеш кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө макулдук берди. Жогорку кеңеш Казакстандагы соңку кырдаалга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлерин ал жакка жөнөтүү маселесин карап макулдук берди. Эл өкүлдөрүнүн 69 макул, 7 каршы болду. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындан чыгып журналисттерге мындай жооп берди. Президент өзүнүн сунушу каралды. Казакстан мамлекетине ЖККнын чечимине ылайык биздин аскерлерди киргизүү боюнча жогорку кеңеш чечим чыгарды. Аскерлердин жөнөп кетишин, убактысын, шартын эми карап чыгабыз, деди Ташиев. 7 январда чукул чогулган парламент алгачкы жыйында ачык карап баштаган. Жыйында айрым депутаттар кыргыз аскерлерин Казакстанга жиберүүдө жоопкерчилик маселесин көтөрүштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бул маселеде депутаттарды пиар жасабоого чакырды. Жыйынтыгында депутаттар жыйында ар кандай сөздөр айтыларын жөө кылып, жабык өткөрүүнү колдошкон. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Кыргызстандан Казакстанга 150 аскер, 8 чопкутталган техника, 11 машина барат. Баш мыйзамдын 11 беренесине ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкө аймагынан тышкары жиберүүнүн ар бир учуру жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 кем эмес көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. 6 январга караган түнү казак президенти Касым-Жомарт Токаев террорду коркунучтуу жөнгө салуу деген жүйө менен ЖККдан жардам сураган. Бейшембиде Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түштү. Ошондой эле Армения, Беларусь жана Тажикстанда Казакстанга тынчтык орнотуу күчтөрүн жөнөткөнү маалым болду. Була Азаттык. Султанбаев: чек ара жолдордун жабылышы азык-түлүк тартыштыгын жаратпайт. Казакстандын айрым өткөрмө пункттарынын жабылышынан улам тамак-аш коопсуздугу боюнча тынчсызданууга негиз жок. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтышынча, социалдык маанилүү азык-түлүктөр, күйүүчү, майлоочу материалдардын запасы жетиштүү. Жарандарды белгиленген азык-түлүктөрдү мүмкүн болгон тартыштыгынан же баалардын кескин көтөрүлүшүнөн чогулчулабоого чакырабыз. Эки өлкөнүн дипломатиялык мекемелери эки тараптан мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги айрым өткөрүү пункттарынын ишин тез арада калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Казакстандагы коомдук саясий кырдаалдын толук турукташуусу соода-экономикалык байланыштарды толук кандуу жөнгө салынышына негиз болот, деди Султанбаев. Булак, Спутник KG.